бүгүнкү жолугушууга келген шаардын тургундары сиздер менен шаардын мэрі болуп тайынбалыгынан баштап пландан сырткары деп айтсак болот. Сиздер менен атайын шаарыбыздын прокурору, сырткы иштер бөлүмүнүн башчысы менен ошондой эле мекеме ишканалардын жетекчиси менен биргеликте сиздерге жолугуу максатында келип отурабыз. Бүгүнкү жолубуздун негизги максаты ушул сиздердин аймагыңызда болуп жаткан кандай бир көйгөйлөр болсо, сунуш пикирлериңиздер болсо, ошону бир ортого салып талкууласак, ошондой эле тиешелүү жетекчилер менен биргеликте баягы тапшырмаларды алып жеринде чечсек деген максатта келип отурабыз. Атым Ачкынбай Тукабаев. Анан биздин бир көйгөйлөр бар. Мына сакын суу боюнча канализация. Şu bu yıl Kızılkın eserinden Mart ayında proyekti boyunca vereme verdi gelir. Ana şu meriyadan öttü doğadan da şunu bilişimiz gerek oladı. Bирок бул көчө боюнча маалыматым бар. Баягы жергиликтүү тургундардан өздөрүнүн демилгеси менен деп айтсак болот. Буга чейин бир топ иштер жасалган экен. Ошол иштерди ошондон менин маалыматым боюнча дагы бир 2 көчө бар экен ал жерде. Азыр негизи канализация тутумга ылдый жанда иш жүрөт. Основной, мындай айтканда, основной түтүк трасса тартылып атат. Анан биз баягы бюджеттин быйыл бюджетибиз бекитип калганына байланыштуу биз каражат каржыларын таап туруп бул жерде ушунун проектисин документацияларын колго алабыз иншалла. Киберпреступность Кыргызстанда эң эле көйгөйлүү резонанстуу маселени жаратып атат. Аныбызда жаш өспүрүмдөр тарабынан жаш өспүрүмдөргө карата кылмыштуу кескин кыскарды. Топтомдолуп өздөрүнчө карт ойногондо же болбосо башка кумар оюндар болуп калышы мүмкүн, же болбосо майни заттарга тиешелүү болгон маалыматтар боло турган болсо, мага жеке өзүмө 24 саат мага байланышка чыксаңыздар болот. Коңгуроо жакында болуп атат, өзүңөр да белгилүү. Окуучуларга, то есть эмнеде бардыр ата-энелер, бүтүрүүчү класстын ата-энелери бар болсо керек. Ошолорго мындай азыр эскертүү десем да болот, сунуш десем да болот. Бүтүрүүчү классты эртеңки жаратылыш коюнуна ойноп келгени же кафе ресторан ойноп келгенде каржылайт только ата-энелер. Өзүбүздөн башталат бүт ошо бузууларчы. Биз өзүбүз каржылап коюп бир күндүк кичине майрам үчүн, анын көмүлү үчүн, бир күндүк көмүл үчүн макулдап коюп анан өмүр бою өкүнүп жүрбөшүбүз үчүн азыр силерге эскертүү берип атабыз. Былтырлары асфальттоо көчөлөрдү. Анан Садыр Нурбазарович көтөргөн айтып кетти, стадион боюнча, парк боюнча, и жана ипотека дамыгынча. Ошолорго иш пландары иштелип Абдан жакшы суроо бердиңиз. Өткөн жылдын октябрда келгенде, ошо октябрда борбордук эс алуу парк боюнча сөз болгон. Учурда сиздерге маалымат берип койсом, президенттин алдындагы иш башкармалыгы аркылуу азыр проекттөө иштери жүрүп атат. Суммасы толук чыга элек, бирок бизге бүгүнкү күндө эскизный проект деп коюп, проектти биз көрдүк, бирок суммасы чыга элек. Ошондой эле жана ипотечный компания боюнча дагы тилекке каршы бир аз иш токтоп калды. Себеби бул жер нарын без ачык акционерлик коомуна таандык болгон үчүн бул жерде бир аз иш токтоп турду. Президенттин өкүлү Тилек Кыдырмаевичтин өзүнүн жеке көзөмөлүндө турат. Бул маселелер боюнча бүгүнкү күндө маалымат ушундай. Жай келип атат, толташ бас алтын жерлерге чыгып, ошол жерлерде отторду жагы, тамак бышырып, ар кандай шишкебектерди бышырып, кээ бир жерлерде баягы туура эмес мамиле кылып, көңүл карагандыгынан чоң ири өрттөргө алып келиши мүмкүн да. Суу жээктеринде табличкаларды орноткон, түшүүгө болбойт, сууга кирүүгө болбойт деген. Ошол эскертүүлөр орноткон. Ошону дагы көзөмөлгө алып, өзүңүздөрдүн балдарыңызды да көзөмөлгө алып коюңуздар.